кеч балдар. Бүгүнкү биздин жомок баарынан адам күчтүү. Кыштын күнү кызыл кыргоол жээктеги бадалдан кой коюп чыгып, чаңкаган жазыш үчүн астындагы чоң сууга кирди. Каптаган көк музду кыдырып жүрүп, күбүрдү араң таап, муздак суудан иче баштады. Ошондо булайган куйругу музга чып жабышып, чыкпай калган экен. Ой, көк муз, дүйнөдө сенден күчтүү эч ким жок. Заматтын ортосунда куйругумду куп кармайсың, деди кыргоол. Жок, кыргоол, деди көк муз. Менден жамгыр күчтүү, ал жааганда тымтыракайым чыгып бат эле ээрип кетем. Кийин жамгыр айтты. Мен кайдан күчтүү болоюн, менден жер күчтүү. Канчалык шатырата жаасам да бүт бойдон соруп алат. Анда жер күңгүрөнүп тилиге келди. Менден токой күчтүү. Ал үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактары туш-тушка жайылып, болгон күчүмдү бүт тартып кетет. Жок, жок, менде да күч жок, деди токой. Баарынан өрт күчтүү. Ал каптаса, соройгон гана сөңгөгүм калат. Муну угуп турган өрт күңк этти. Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу соккондо чаңым асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам. Ырас эле менде күч көп, деди шамал. Жыгачты түбү менен жулам, үйдү кулатам, отту чачам. Бирок ошондой болсо да жерге жаңы чыккан көк чөпкө эч алым жетпеди. Канчалык кардан соксом да ал былк этип койбойт. Ошондуктан көк чөп күчтүү го. Анда көк чөп сөзгө келген экен. Менде эч кандай деле күч жок. Калың кой каптаганда чымчылап мүлжүп жеп, туягы менен тепсеп, таза айламды кетирет. Жок, жок, баарынан да кой күчтүү. Анда кой байкуш мынтип маараган экен. Ма, менден баленин күчү. Көк карышкыр жолукса, куйругумду бир апчып сугунуп, кекиртегимди чарт жулуп, анан баса калып жей баштабайбы? Дүйнөдө карышкырдан өтөрү эч балбан жок. Силер эч нерсени билбей турбайсыңарбы? Деп уулуду анда көк карышкыр. Баарынан адам күчтүү. Ал кыргоолду кылтыктайт, музду бузат, жаанды болсо эч тоотпойт. Жерди тыткылап айдайт, токойду тыптыйпыл кыркат, өрттү, шамалды өз пайдасына жумшайт, чөптү чаап алат, койду союп жейт. Мендей карышкыр эмес, ил берс, жолборстун жанын чыгарып жок кылат. Мына ошондуктан дүйнөдө баарынан адам күчтүү.